Буга чейин Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн автоунаасына автоураган аппараттык программалык комплекси орнотулган. Мындай аппарат облус аймагында бирөө. Бүгүнкү күндө ал издөөдө жүргөн, айып пулдарын төлөбөгөн, каттоосу убактылуу токтотулган унааларды аныктоодон сырткары катуу ылдамдыкта бара жаткан унааны да аныктайт. Жыл башынан бери канча жол эрежесин бузууну аныктады. Кененирээк кийинки сюжетте кеп калабыз. Автоураган аппараттык программалык комплекси орнотулган кызматтык унаа буга чейин издөөдө жүргөн, айып пулдарын төлөбөгөн, каттоосу убактылуу токтотулган жана башка одоно жол эрежелерин бузган унааларды аныктап келген. Эми мындан ары катуу ылдамдык менен автоурагандын астынан же каршы багытта бара жаткан унааларды да аныктап, ал унаа токтотулуп ылдамдык ашырып айдагандыгы үчүн кызматкерлер укук бузуу кодексинин негизинде айдоочуга 1000 сомдон 15 000 сомго чейин айып салат. Азыркы учурда Баткен областында бир автоураган иш алып баратат. Бул автоураган унаасынын башка автоунаалардан өзгөчөлүгү үстүндө камералар орнотулган. Анын аткарган иштери издөөдө жүргөн автоунааларды жана айып пулдарын төлөбөй жүргөн автоунааларды, убактылуу каттоодо жок автоунааларды таап берет. Азырынча автоураган аркылуу аныкталган ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуларга жеринен протокол түзүлүп айып салынса, келечекте бул укук бузуу автоматтык түрдө коопсуз шаар долбооруна туташтырылып, ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочунун үйүнүн дарегине барат. Учурда Баткен облусунда бир автоураган аппараты иштеп жатат. Азыр өзгөчө бир функциясы жаңы эме кошулуп болгону ылдамдыкты көрсөтүп берип атат да. Ошол белгиленген өлчөмдөн көрсөтүлгөн белгилерден ашып жүргөн учурда автоураган автоунаасы аныктап көрсөтүп берет ошол ылдамдыкты. Ошол учурда автоунааны тосуп, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Белгилей кетсек, жыл башынан бери аталган аппараттын жардамы менен Баткен облусунда 1232 мыйзам бузуулар аныкталган. 576 унаа айып короого токтотулуп, анын ичинен издөөдө жүргөн 4 автоунааны аныктаган. Жалпы 2 820 000 сом айып пул салынып, арзандатуу менен 846 000 сом өндүрүлгөн. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.